Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бизде дагы Карас районунда 2020 жылдын 6 апрелине карата коронавирус боюнча азыркы кырдаалга байланыштуу пайда болгон экономикалык кесепеттерден чыгуу боюнча ыкчам чаралар көрүлгөн. Мындан сырткары дагы райондук мамлекеттик администрациясында буйруктар, негизинен түнкү дежурстволор уюштурулган. Ал эми коронавирус боюнча Карас райондук мамлекеттик администрациянын ишеним телефондору бар. Бул 500003 жана Карас райондук үй бүлөлүк медицина борборунда дагы 5-19-62 ишеним телефондору уюштурулган. Учурда биздин район боюнча азыркы күнү 8 жерде негизги посттор бар, анан 22 бул санитардык посттор орнотулуп, тиешелүү кызматкерлер өз кызматтарын аткарып атышат. Ал эми айыл өкмөттөрдө түзүлгөн демилгечи топтор эл арасында биринчи кезекте мына дүрбөлөңгө чыгаруу боюнча ар бир үйгө кирип санитардык гигиенаны сактоо эрежелерин, баягы гигиеналык профилактика үчүн ар 2 саатта колду сабундап жуу деген ошондой мааниде мына биз атайын громкоговоритель менен машиналарды уюштурган айыл өкмөттөрүн ошол ар бир айылга, ар бир көчөгө кирип айтып элдерге түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатышат. Ошондой эле айыл аймактарда, райондук мекеме ишканаларда дагы, соода түйүндөрүндө дагы, билим берүү мекемелеринде дагы, мечиттерде дагы бардык дезинфекция иш-чаралары жүрдү ушул күнгө чейин, азыр дагы жүрүп атат. Анан дезинфекция иштерин агродрон менен дагы, ошондой эле баягы ОВХ 28 трактор менен дагы, ошондой эле кече 5 апрель күнү Мото Делто атайын сүйлөшүлүп келип, планда негизинде дезинфекция иштери жүргүзүлдү. Бул бардык райондор боюнча ошол пландарын бергенбиз, ошол боюнча өздөрүнүн эмелерин чачып иш жүргүзүп атышат. Ошондой эле райондун элин азык-түлүк толук продукциядан камсыз кылуу максатында райондо азыр 4 районду 4кө бөлүп, 16 айыл өкмөт, 1 шаар бар. 4кө бөлүп, 4 жерге бир эме уюштурганбыз, кампа уюштурганбыз. Ошол жерге келип, кандай азык-түлүк керек болгон болсо, ошол жерден айыл өкмөттөр келип, өздөрү айылдарга барып, айыл жерлеринде дагы өздөрүнчө складдарды түзүп, элдерге ошо азык-түлүк продукциясын жеткирип берүүгө аракет кылып атабыз, иш жүрүп атат ушул боюнча дагы. Анан азыркы күнү азык-түлүк программасы боюнча проблема жок. Un запастары бар бизде, себеби Кара сууда атайын өзү жеке мурун токтоп калган ишкана болчу эле, Буудай нан деген заводубуз азыр күн иштеп атат. Күнүнө 350-400 каптан un чыгарат. Ушуну дагы элдерге ошол баягы бөлүнгөн складдарга жеткирип, ошол un азыктарын дагы жеткирип берип атабыз. Азыр күнү коомдук саясий абал туруктуу. Элибизге чоң рахмат айтышыбыз керек. Мыйзамды түшүнүп, көпчүлүгү ошол үйүнөн чыкпай, биздин айткан эмелерди угуп, мыйзамды сактап атышат. Дыйканчылык болсо өз нукунда кетип атат. Рахмат. Урматтуу Давранбек Маматалиевич, Ноокат районундагы өзгөчө абалдын жүрүшү кандай тартипте өтүп атат? Негизинен сиздерде кандай иш-аракеттер, чаралар, элге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат? Саламатсыздарбы? Ноокат районунда негизинен жалпы район аймагында 38 милициянын посттор бар. Бүгүнкү күндө Ноокат районунун эли туура түшүнүп кабыл алышты. Бул иш-чараларды саясий кырдаал туруктуу. Бүгүнкү күндө жазгы талаалар уюштурулуп, уже аягына чыгайын деди. Ал жактан биз элге техника жагынан, уюштуруу жагынан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы жардам көрсөтүштү. Ал эми мына бүгүнкү күндө азык-түлүк маселесине токтолуп кетсек, бул маселе боюнча ар бир айыл өкмөттөр 3-4 кем эмес жүк ташуучу машиналарга пропусктар камсыз болгон. Негизинен ошол айыл өкмөттөр өздөрү азык-түлүктү сатуучулар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп, ошол жүк ташуучу машиналар менен камсыз болуп атат ар бир айыл өкмөт. Бүгүнкү күндө азык-түлүк маселеси боюнча эч кандай мындай чечилген маселе жок. Акыбал туруктуу, бар жокту бар. Бааларын дагы биз көзөмөлдөп жатабыз. Бүгүнкү күндө мындай мыйзамды бузуп, жогору баада сатуулар дагы жок бизде. Башка маселелерге токтолуп кетсек, ушул кырдаал башталгандан бери бизде райондук штаб түзүлгөн, андан сырткары айыл өкмөттөрдө штабтар түзүлгөн, күнү түнү дежурстволор уюштурулган ар бир айыл өкмөттө. Ошону менен бирге эле саламаттык сактоо кызматкерлерине дагы
күнү түнү дежурство иштеп жатат. Бүгүнкү күндө негизги саламаттык сактоо кызматкерлери жакшы иштеп жатышат. Ага жардам берген мына жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү дагы колдон келишинче жардам беришет. Саламаттык сактоо кызматкерлерине biz маршруткаларды уюштуруп бергенбиз. Күнүгө эртең менен алып кетип ушул кызматкерлерди уюштуруп койгонбуз. Рахмат. Негизинен Кара Суу району, Ноокат району тең бул дыйканчылыкка ыңгайланышкан районда негизинен эл дыйканчылык менен алектенишет. Бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштары кандай кетип жатат, кандай уюштурдуңуздар? Мисалы тракторлардын тетиктери боюнча маселелер айтылып атат, күйүүчү майлар, үрөө менен камсыздоо, ушул маселелерге дагы токтоло кетсеңиздер. Дарманбек Маматалиевич, Ноокат районундагы жалпы жазгы талаа жумуштары боюнча. Бүгүнкү жалпы жазгы талаа жумуштары аяктап калды. 95%га жетип калды десек болот. Бул маселе биз мурунтан эле караганбыз. Айыл чарба департаменти менен биргеликте биз өзүбүз техникасы барларды, ишкерлерди уюштуруп, техникаларды уюштуруп койгонбуз. Үрөө боюнча камсыздап. Эгерде мына кайсыл бир себептер менен биздин жарандарыбыз жазгы талаага үлгүрбөй чыга албай калган учурлар болгон, пост болуп. Же башка себептер болсо биз өзүбүз уюштуруп, ошол техника барып, ошол жарандын жерин айдап, себеп бар жогун уюштуруп койгонбуз. Өзүбүз эле ошол башында эле өзүбүз колго алып, техникаларды уюштуруп, 15-20 жакын техниканы уюштуруп койгонбуз. Бүгүнкү күндө жазгы талаа жумуштары аякталды. Рахмат. Тилекбек Исмаилович, Кара Суу районунда жазгы талаа жумуштары кандай жүрүп жатат? Кара Суу районунда дагы бул мамлекеттик администрация тарабынан 18 февралда 2020 жылдын жазгы талаа айыл чарба жумуштарынын сапаттуу көрүү жана өз мөөнөтүндө уюшканды өткөрүү боюнча номер 42 буйругу чыгып, бул азыр ишке айыл аймактарга жеткирилип аткарууга алынган. Бизде дагы район боюнча дагы ошо жазгы талаа жумуштары боюнча өз нугунда кетип атат. Бая жогору айткандай бардык структуралар түзүлгөн, ошо структуралар айыл чарба структурасы боюнча иштер жүрүп атат. Анан техника сапаттуу үрөөн алып бериш боюнча дагы бизде ошо сапат үрөөн деген эме бар. Жеке эме бар. Ошол аркылуу үрөндөрдү ошол жерден алып дыйкандарга жеткирип берип азыр эгүү иштери жүрүп атат азыркы күндө. Кече пахта да эгилип атат. Азыр пахта 250 гектарга жетип калды. Эгилиш боюнча жүгөрүдө өз нугунда кетип эгилип атат. Ошондой эле бакча, дыйканчылыктар болуп атат бизде деле Кара Суу районунда. Рахмат. Негизинен азыр аймактарда көпчүлүк суроолор бул азык-түлүккө байланышкан суроолор көп келип жатат да, азык-түлүккө болгон баанын өсүп кетиши деп. Сиздердин аймакта, Кара Сууда, Ноокатта ушул азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүп кетпөөсүн, жетишпештигин, таңкыстыгын көзөмөлдөп сиздер кандай аракеттерди кылып жатасыздар? Баанын туруктуулугу кандай райондордо? Баанын туруктуулугу азыр бизде антимонополия коюп берген баадан эч кандай ашкан жок. Ошонун негизинде жүрүп атат. Бая азык-түлүктө камсыздоо боюнча бая мен жогоруда айтып кетпедим беле. Ар бир район боюнча 4 складтар уюштурулуп, ошол жерден келип айыл өкмөттөр өздөрүнүн айылдарына жеткирип берип атат. Азыр азык-түлүк боюнча проблема жок. Баасын көзөмөлдө. Баасы көзөмөлдө укук коргоо органдары, финансий полиция органдары, СМБ баардык ошол контроль чогуу биргеликте биз баасын көзөмөлдөп атабыз. Ноокат районунда азык-түлүктүн баасы кандай болуп жатат? Жетиштүү элеби? Азык-түлүктүн баасы бүгүнкү күндө туруктуу. Биз азык-түлүктүн баасы боюнча күнүгө маалымат алып, анализ кылып турабыз. Ар бир мына дүң баада саткан ишкерлер менен дагы байланышып, алардын тизмесин түзүп, өзүбүз күнүгө баа эле эмес, бизде складтарда азык-түлүктүн запасы кандай, ошону дагы биз анализ кылып турабыз. Андан кийин мына өзүбүз уюштуруп, кээ бир жерде башка айыл өкмөттөрдө бир азык-түлүктүн түрү жок болсо, биз ошол ишкерлер менен сүйлөшүп, ал жакка жеткизиш маселесин чечип койгонбуз. Бүгүнкү күндө азык-түлүк боюнча маселе жок, азык-түлүктүн баасы да туруктуу, укук коргоо органдары дагы биздин администрациянын кызматкерлери менен
көзөмөлдөп турушат азык-түлүктүн басын. Запас дагы аз бар азык-түлүк боюнча. Рахмат. Дагы бир суроо. Бул көпчүлүк үйдө отурат азыр. Күнүмдүк акча таап иштеген жарандар аз камсыз болгон үй бүлөлөрдө ушул азык-түлүк маселеси бир көйгөй жаратып атат деген суроолор өтө көп. Бизге жардам көрсөтсөңүздөр, унум калбады, май калган жок депчи. Ушул багытта жардам көрсөтүү маселелери кандай болуп жатат райондордо? Биздин Кара Суу районунда билесиздер, Кара Сууда чоң базар болот, бар да. Ошонун тегерегиндеги бир эле биздин район эмес, башка райондордон, башка областтардан келип иштеген квартирант жарандар дагы болгон. Ошонун дагы тизмесин биз аныктап чыктык. Азыркы күнү 443 үй бүлө такталды. Ошолорго биз азыр резерв фонд, мамлекет тарабынан резерв фонддон будайлар берилип атат. Аны дагы ошол СОС аз камсыз болгон үй бүлөлөргө бекер таратуу боюнча ошону дагы уюштуруп атабыз. Бизге азыр Кара Суу районуна 80 тонна берилди наряд боюнча. Дагы эртең дагы 2-3 күндөн кийин дагы берилсе, ошолорго жеткирип атабыз да. Андан сырткары мына райондо боюнча жардам бере турган биздин райондо азыр 279 жеке ишкер менен дагы сүйлөшүүлөр жүргүздүк. Азыркы күндө 66 жеке ишкер 1857 үй бүлөгө баягы азык-түлүктөн жардам беришип атат. Ошол иштерди дагы уюштуруп атабыз. Анан кандай азык-түлүк жетпесе, кайсы айылдарга жетпей калган болсо, ошол жерге штабтарды уюштурганбыз. Райондун центрине чогулбай эле же акимге кайрылбай эле, айыл өкмөткө кайрылса, телефон аркылуу азыр WhatsApp группа дегенди ачып койдук. WhatsApp аркылуу WhatsApp менен дагы байланышып, ошол жетпеген продукцияны ошол жерге жеткиргенге аракет кылып атабыз. Рахмат. Ноокат районунда аз камсыз болгон үй бүлөлөрдөн кабар алуу кандай уюштурулуп жатат? Биринчи кезекте эле биз ошол айыл башчылар менен, айыл өкмөттөр менен, баягы демилгеч топтор менен ар бир айылда, ар бир көчөдө ушул аз камсыз болгон муктаж үй бүлөлөрдүн тизмесин тактап жатабыз. Муну азыр мамлекет тарабынан Ноокат районуна 150 тонна ун бөлүндү эле. Ошол ундарды дагы эң биринчи кезекте ошол үй бүлөлөргө таркатабыз. Ошондой эле бул тизмеге биз жана белгилеп кеткендей күнүмкү турмушунда бир күндө иштеп акча тапкан жарандарыбызды дагы аныктап, ошолорго дагы биринчи кезекте жардам көрсөтүлүп атат. Мисалы бул бир кафе столовойго келип официант болуп иштегендер жана башка жумушта иштегендер ошолорго үй бүлөлөргө жардам көрсөтүлүп атат. Жерлерде мына ишкерлерибиз өздөрү жардам берип атат. Демилгеч топтор өздөрү уюштурушуп, өздөрүнүн айылында, өздөрүнүн көчөлөрүндө дагы ким муктаж болсо, ошолорго жардам көрсөтүү уюштурулган. Негизгиси мына айыл башчы, квартал комитети деп коет, ошолордун башчылары азыр ар бир өзүнүн территориясындагы жарандар менен байланыш түзүлүп, керек болсо мына картандарыбыз дары-дармекке муктаж болсо дагы, кандай бир азык-түлүк продукциясына муктаж болсо дагы үйүнө жеткизип берүү маселеси бизде уюштурулган. Рахмат. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу коноктор, биз социалдык баракчабызга, ошондой эле WhatsApp номерибизге келген суроолорго өтсөк, элден келген суроолор. Биринчи суроо: Кара Суу районуна Нариман айыл аймагына караштуу Кызыл Менет айылында бир жумадан бери суу жок. Карантин мезгилинде башка айылга сууга бара албай жатабыз. Ошондой эле тазалыкты да суу менен сактоо керек. Бизге бул мүмкүнчүлүк жок. Кандай кылсак болот дейт? Азыркы күнү ошол маселе боюнча Нариман айылында, Кызыл Мехнат айылындагы суу насостун биринчи таза суу боюнча суу насостун бузулгандыгына байланыштуу аны оңдоо иштери жүрүп, азыркы күнү оңдолуп, бүгүн сууну бериле баштады. Андан сырткары сугат суу боюнча дагы кече суу берген экен, мына жамгыр эмеге караштуу сууну өчүргөн элек, азыркы күнү кайра сууну берип, бүгүн суу жетет. Рахмат. Мухаммед Бадал деген жаран суроо берип жатат. Жаңы ноокатта канча адам ооруп жатат? Жаңы ноокатка күм жардам берилдиби? Берилсе канча өлчөмдө дейт? Эми оорулар жөнүндө муну саламаттык сактоо кызматкери маалымат берген дурус болот. Ал эми күм жардамды биз мына жана айтып кеттим. Өкмөттөн тарабынан бөлүнгөн ундарды негизинен биринчи кезекте ушул жаңы ноокатка берилет. Бирок бул мына ар бир айыл өкмөткө берилгендиги үчүн бул пропорциональный населениясына карап биз бөлүп атабыз. Кече дагы бөлүп бердик, 2 күн мурун дагы бөлүп бергенбиз. Рахмат. Кара Суу районунун Мада айыл өкмөтүндө Правда, Жаңарык
айыл өкмөттөрүнөн жазып жатабыз дейт. Биздин айылдарда коменданттык саат киргизилген менен бирок спирт ичимдиктерин ичкендер көбөйдү, тыйылбай жатат. Ушул нерсеге көзөмөл жасап койсоңуздар, дүкөндөрдөгү арак сатууну токтото алабызбы же азайтсак болобу дейт. Район боюнча ушул райондун аймагында ушу дүкөндөрдө спирттик ичимдиктерди сатылышын алдын алуу боюнча биз өзүбүз жыйындарда тапшырмаларды бергенбиз. Азыркы күнү ошол укук коргоо органдары менен биргеликте бул багытта жерлерде соодагерлер менен түшүнүү иштерин жүргүзүп атабыз. Рахмат. Ноокат районунан жайыт маселеси боюнча кандай иштер жүрүп жатат? Ноокат районунун Кыргыз Ата айыл өкмөтүнүн көп жарандары мал жандыктарын Исанов айыл өкмөтүндөгү чабандарга беришет. Бирок Исанов айыл өкмөтү блокпосттон өткөрбөй жатышат. Өзүнчө тиешелүү документтерин алып барсак да кайтарып жиберишти дейт. Жайыт маселеси боюнча азыр бардык айыл өкмөттөрдө дугуна салынган көзөмөлдү мына ветеринария кызматкерлери жүргүзүп жатат. Бул эми башында бул жайыт маселесин токтолсок, бул өз мезгили менен башталат, малдарды жайлоого алып чыгуу. Ошон үчүн башында бир аз токтотуп турганы бизде жаан-чачын мезгилде көп жааганда байланыштуу жайыт башталды эле. Бүгүнкү күндө ар бир айыл өкмөтүнүн арасында посттордон өтө беришет. Буга ветеринариялардын справкасы болот, эмдөөдөн өткөн деген. Ошонун негизинде азыр өткөзүп жатабыз. Анан кийин эгерде жайыт өздөрүнүкү болбой башка айыл өкмөтү болсо, бул эки айыл өкмөтүнүн арасында жайыт комитеттери менен өздөрүнүн келишими болот арена боюнча. Ошол келишим негизинде ветеринар кызматтын справкасы негизинде айыл өкмөтү кабыл алып өтө беришет. Бүгүндө эч тоскоолдук жок. Рахмат. Кара Суу районунда жайыт маселеси кандай болуп атат? Айрыкча сиздер башка райондорго чыгат да, Кара Суу районунун эли көпчүлүгү ушулду да, башка Алай райондоруна малдарын алып барышат. Бул багытта кандай аракеттер болуп жатат? Бизде Кара Суу районунда азыр жайыт маселесинде дагы ошол маселелер биз дагы жыйындарда көтөрүлүп, азыр проблема жок, просто азыр Алай районуна бара турган эмеге азырынча убагы келе элек. Өзүбүздүн мына жакынкы жайыттарга чыгарып атышат. Проблема жок. Бар жерде чыгып малдарын ветеринардык эмеден кароодон өткөрүп туруп жөнөтүп атабыз. Рахмат. Майып балам бар, келген жардамдан алыш керек болуп жатат. Ноокаттан болобуз, кантип алабыз дейт. Маалыматын берсин, адресин берсин, эгерде неме болсо биз даярбыз, жардам беребиз. Урматтуу Кара Суу районунун акими, коменданттык саат киргенден баштап кыймыл азайып, Кара Суу районунун борборунан алыскы жайгашкан айылдарда жөлөк пул, пенсияга чыгууга керектелүүчү документтерди алып баруу токтоп калды. Кандай кылып пособие, пенсия тууралайбыз дейт. Азыркы күнү пенсияны узартыш же пособияны узартыш керек болсо, азыр документтерди сурабай эле жеринде эле соцфонддун кызматкерлери онлайн режимде эле узартып атышат. Бирок жаңы документтерди азыркы күнү кабыл албайт. Кабыл алуу токтотулган. Ошондой эле Кара Суу шаарына гуманитардык жардамдар келип жатат деп көрүп угуп жатабыз. Алыскы айылдарга да берилеби? Биз теке беглер айылдарынан кайрылып жатабыз дейт. Азыркы күнү биздин ошол гуманитардык жардам мамлекеттен берилип аткан матрезервдин будайлары бизге бөлүнгөн. Ошол баардыгы бөлүнгөндөн дагы 2 күндөн алгандан кийин ошол жетпеген айыл өкмөттөргө сөзсүз түрдө жеткирилет. Ошол тоолуу зоналарга биринчи очередде жеткирилет. Азыр биз бөлсөк керек, ал бөлүнүп жеткирилсе керек ушул матрезервдин будайы, анан гум помощтор дагы ошол айылдарга сөзсүз түрдө каралат, жеткирилет. Ноокат район акимине суроо дейт. Урматтуу аким, 31 март күнү коменданттык саат 24 саат болот деп айттыңыз эле. Кийин биз дүрбөлөңгө түштүк. Кийин кайра жаңылгандыгыңызды айттыңыз. Бул аракетиңизди кандай түшүнсөк болот дейт. Бул мен WhatsApp'tan өзүм айыл өкмөтүнүн жетекчилерине айтып аттым, сөздөн эле жаңылышып кеткенбиз. Мен ал комбинация эч кандай тиешеси жок. Рахмат. Кара Суу районуна караштуу жаңы турмушта үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда лаборантка болуп иштейм. Бизде калктын саны 16 000. Мен жалгыз гана өзүм лаборанткамын. Күн сайын үйдөн барып келем. Контакт болгондор менен күн сайын аралашып эле анализ алып иштеп жүрөбүз дейт. Бизге атайын форма алып берсеңиз дейт. Одноразовый формаларды кийип алып эле иштеп жатабыз. Балдарым бар.
балдарыма жугабы деп коркобум дейт. Андан сырткары тамак аш маселеси да кыйын болуп жатат. Аз-аздан акча чогултуп, азык-түлүк алганбыз, эт деген такыр болбой калды дейт. Ушул маселени чечип берсеңиз, урматтуу аким, айлыгым 4700 сом дейт. Азыркы күндөрү ошол ар бир кыйсы боюнча 2ден гана мобильный топ түзүлүп, 2ден гана адам иштейт. Алар 6дан өздөрүнүн 6дан баягы одноразовый кийимдерин кийишет. Анан сөз түрдө кум жардамдар буларга берилген, бериле берет. Айтылган маселеси болсо, мага кайрылса мен чечип берем. Рахмат. Бизге келген суроолор көпчүлүгү негизинен комендантка тиешелүү суроолор болгондугуна байланыштуу биз көрсөтүүбүздү жыйынтыктайлы. Азыр дагы бир суроо келип калды. Жана Папан айыл өкмөтүндө постто турган баланы сабап кетти деген маалымат чыгып атат. Ушуга Тилек Ишмаевич токтолуп кетсеңиз. Биз аны аныктадык. Ошол постто турган баланы сабап кеткен боюнча баягы көчөдөгү балдар мушташып кеткен экен. Азыркы күнү укук органдары таап келип аны тештирип атат. Рахмат. Анда жалпы район элине, өзүңүздөрдүн элиңиздерге, жалпы телекөрүүчүлөргө жыйынтыктоочу сөзүңүздөр болсо кайрылып кетсеңиздер болот. Урматтуу Кара Суу районунун тургундары, мен ушул учурдан пайдаланып, сиздердин бардыгыңыздарга ушул мыйзамды бузбастан, мыйзамдын негизинде азыр өзгөчө абал кирген, анын өзүнүн мыйзамдары бар. Ошон үчүн ар бириңиздер ошо бизге, медиктерге, ошондой эле укук органдарына өзүбүздүн бир атуулук парзыбызды колдонуп, ушу айткан мыйзамды бузбай, үйдө тынч отуруп, бала чака менен жакшы отуруп бериңиздер. Кудай кааласа бул илдеттен кутулабыз. Биз бул илдеттен тартип, анан мыйзамды бузбай так аткарып, чыдамкайлык менен Кудай кааласа биздин кыргыз элибиз чыгып кетебиз деген чоң үмүт бар. Кудай кааласа ошого биз жардам бериңиздер. Сизден суранабыз. Кудай кааласа баардыгы жакшы болот. Рахмат. Рахмат. Давырбек Маматалиевич. Урматтуу Ноокат районунун тургундары, сиздерден баардыгыңыздарды ушу сабырдуулукка чакырып кетет элем. Баардыгыбыз биргеликте, биримдикте, ынтымакта, мыйзамды сактап, тартипти сактап, мына ушул саламаттык кызматкерлерине жардам көрсөтсөк, биз баардык биргеликте ушул бүгүнкү күндөгү кырдаалды жеңебиз деп ойлойм. Ошон үчүн баардыгыңыздардан суранат элем, сабырдуу болуңуздар, мыйзамды сыйлагыңыздар. Бул ар бирибиз өзүбүздүн ден соолугубуз, өзүбүздүн саламаттык сактоо кызматкерлеринин көрсөтмөлөрүн так аткарып турсак эле бул бүгүнкү мезгилдеги кырдаалды жеңебиз деп ойлойм.